Концерт коюп барсак, биринчи жолу укканда мен түшүнбөй калдым да. Баткенде ичкиликтер деп коет экен да, ал жерде жалаң мындай шы менен сүйлөшүшөт экен да. Ушетте, оеттен ушетке деп да. Нарындыктар бүт айтат да, ушул жерден ошол жерге чейин деп айтса, Баткенде деп ушеттен ушетке чейин. Ошол жерден ушул жерге чейин деген, оеттен бетке чейин деп коет. Ошондой. Сыйны көп сүйлөшөт экен, мен чынын ойлонуп калдым да, Баткендиктер эгерде бир жигит менен бир кыз бактын арасында сүйлөшүп турат дегенди кантип айтат болот экен. Бир жигит менен бир кыз бактын арасында сүйлөшүп, көпкө чейин шорушуп турушту дейт. Шундай айтасың да. Бизде мынтип айтат. Адыл каякта турат деп. Бирөө сураса, Адыл тиги Жаныбекке сүйлөшүп отурат, Жаныбекке сүйлөшүп турат деп айтабыз бизде. Баткенде Адыл каякта турат десем өткөн. Адыл Жаныбектин алдында турат дейт экен. Элестесең, Адыл бар Жаныбектин алдында отуруп алган болсо. Кандайсың жеке иштериңди өзүң кандай кылып. Тилден айырмаланып турат экенбиз да. Талас Сергесине Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз да. Талас Сергесине барып концерт коюп калса, ал жерде казак туугандарга жакыныраактагы тилдери казакка жакыныраак болуп кеткен да. Атырык, жатырык деп сүйлөшөбүз. О, досум кандай десең? Ушу турук деп коет. Иштериң кандай? Жүрүк. Жүрүк, турук, шырык, шарак, шырык, тарак. Устубай жүрө бересиз да. Чүйлүктөр менен көлдүктөр орусчалыш болуп калышкан да. Орустарга жакыныраак баары орусча сүйлөшүп турушат. Орусча сүйлөсө ооруп калат булар. Өзү кыргыздын салты боюнча келин келгенде жүгүнгөндө эмне деп айтат? Кудай жалгасын бактылуу бол деп айтат да. Чүйдө антпайт экен, келин жүгүнсөчү, ат башый деп коет. Чүйлүк молдого 2 жашка нике кыйып бүткөн экен дагы. Нике кыйып бүткөндөн ордунан туруп барат метип коет дейт. Өкмө нике кыйып бүттү, мени подвать этпегиле деп коет. Орусча сүйлөп турушат да, жарымын орусча, жарымын кыргызча. Көлдө дагы баса албай келаткан ападан сурасаң, апага элден келатасыз десең, папыты келатам айланып. Орусчага сүйлөп турат да. Бизде нарында эч кандай тилди кошпой сүйлөйбүз, таза сүйлөйбүз да, себеби биздин орус жок. Издесек да таппайбыз, жок да. Ошон үчүн оштуктар, нарындыктар деп мен айткан себебим, мен ушул сөзгө көндүрөйүн деп атам да көпчүлүктөн. Биз мындай экенбиз да. Тиякта бир оштук менен бир нарындык дос болуп калса эле же сүйлөшүп турса эле, бирөөсү мындай басса эле, оштуктар десе эле бияка чыгат, нарындыктар дей беришет го. Ошол нерсени ачыгыраак сүйлөшүп жүргөн жакшы болот, мындай бетме бет айткан жакшы болот деп ушул сатираны айткам да. Бизде оштук достор мени мынтип айтат. Нарындыктар силер китептегидей сүйлөйсүңөр деп айтат. Эмнеге биз китептегидей сүйлөйбүз? Биз мынтип айтат экенбиз. Жаныбек атын минип алып жайлоону көздөй бара жатат деп айтабыз биз. Биз адабий тил менен толук таза айтат экенбиз. Чүйлүктөр ушинтип айтабы, Жаныбек атын минип алып жайлоону көздөй бара жатат деп. Мынтип эле коет. Жаныбек пошел деп эле коет бияка. Бара жатат деп отурбайт деп. Оштук туугандар болсо, силер французча сүйлөйсүңөр, Мен жаңы барганда эсим алып калган. Сениям, мениям десе бош сөз болбойт да, туурабы? Бул не деген сөз десең, көсө дагы деген эле сөз экен ал, Сен дагы, мен дагы деген эле сөз экен. Туугандардын сөзү менен ушуну кош. Мен байкабай кафеге кирип калсам, бир официант кыз келди, жаныма басып келди, мындай менюсун алып алды. Эмне тамагыңыз бар, чоң кыз десем, ушундай басып келди. Шорбам бар, лагманам бар, шашлыгам бар деп. Мен айттым, шашлыгын алып берди, беркиси жөнүнө кой дедим. Мен ойлоп тапкан жокмун, өзүңөр айтат экен. Оштук жигит сезондо көлгө эс алайын деп кетип атса, көлдүк кыздын жанына отуруп калыптыр да. Отуруп калса, көлдүк кыз баягы орус менен жүрөт да. Тиги жигитке тийишип коеюн деген го. Аба кайерден болосуз деп. Көлдө байке деген аба дейт. Аба кайерден болосуз деп коет экен. Берки мен неме оштук экенин билинбей калсын деп, билбей калсын, тилимден байкалып калбайын деп мынча отуруп кетип атат да. Аба кайерден болосуз десе, менен көлдөн болом, карындашым. Анда көлдүк кыз мынтип коет. Кечиресиз, бизде көлдө сиз жандар жок деп коет. Жолда кетип атса, жүгөрү өсүп турган экен. Жүгөрүнүн ошто эмне дейт? Мака дейт, жүгөрү өсүп турган экен, ал ичинен ойлонот экен. Макалар өсүп турат. Ана тиги кызга бир нерсе деп тийишип коеюн, ана жүгөрүнү бул аркалыктар эмне дешиледи? Окшоштуруп айта берейин деп. Чоң кыз, мекеңер атыш өсүп калыптыр, деп.